Дары чөптөр менен иштегениме негизи 12 жыл болду. Ошол 12 жылдын ичинде көптөгөн фермерлерди окутуп, көлдөрүн деле 3000ден ашык үй бүлө окуттук. Анан 2016 жылы Скол органика кооперативин негиздедик. Ушул Мамаң айылында Арашан совхозу болгон, дары чөптөр совхозу. Ушул Арашан совхозунун дыйкандары менен 2011 жылдан бери иштешип келатабыз. Башында 5 эле фермер менен баштаганбыз. Ошолор менен чогуу иштеп, алардан окуп, жана окутуп, үйрөнүп, алардын билимин, тажрыйбасын дагы өзүбүздүн тажрыйбабыз менен да бөлүшүп, анан агрономдордун тажрыйбасы менен баардыгын бириктирип, кандай кылганда биз валерианадан жогорку түшүм алабыз деген максатта иш алып барып келгенбиз. Азыркы күндө биз Мамаң айылында биз менен иштешип аткан 60тан ашык фермер бар. Бирок анын ичинен 30 фермерди Скол органика кооперативинин мүчөсү кылып кабыл алалы деп турабыз. Ал өзүнүн кабыл алуу шарттары бар. Ошол шарттарга туура жооп берген, төп келген дыйкандар менен мындан ары дагы иштешебиз деп турабыз. 2 жыл мурда койка долбоору аркылуу кооператив түзүлдү, Мамаң органик кооперативи. Ошол Мамаң органик кооперативи менен да байланышта болуп, ошол Мамаң органик кооперативинин мүчөлөрү да биз менен иштешип келишет. Валериананын дагы бир жакшы жери, эң негизгиси 1 соткадан 15 сотка чейинки жери болгондон кийин ошол 1 соткага эле мисалы үчүн көчөттү сейип коюп, ошондон 30-40 миң акча тапканга толук мүмкүнчүлүк бар. Эми, конечно, анын баары жанагындай договордун негизинде. Аны сейип коюп эле, жөн эле сейип кое бербей, ошол көчөттү дагы ошол деңгээлге жеткирип, өстүрүп, анан кийин аны кимге сатам деген баардык баягы цепочкасы, кыргызча айтканда чынжыртасы болуш керек. Жалгыз эле Мамаңда эмес, же болбосо биз иштеген айылдарда эмес, жалпы эле Кыргызстанда миграция өтө күч алган. Анан ушул валериана өзү айыл чарба продукцияларынын ичинде эң кирешелүү жана алуучу бар. Анан баардык шарттары бар ушул валериананы өстүрүп жана сатканга. Анан биз дыйкандарды ошол чакырып кетет элек, үйрөнгүлө. Биз азыр ушул валериананы өстүргөндөн баштап сатканга чейинки приложение жасап, өзүбүз ушул элдерге тартуулай эле деп атабыз. Конечно, ал приложение акчага турат, акчага сатып алыш керек. Бирок ошол приложенияны алуу аркылуу биз менен договор түзүп иштешкен дыйкандарга коркунуч жок болот. Себеби бул өтө көп болсо дагы алуучулар акырындан жок болуп, баягы белгилүү гана бир өлчөмдөгү валерианалар өтүшү мүмкүн. Аны былтыр мына өз башыңардан өткөрдүңөр. Мындан ары болсо ошондой болуп калбаш үчүн договор менен иштешкиле деп айтып кетмекмин да. Бул уже азыркы күндө жерге отурганга жарап калды. Бул деген баягы мурунку үйрөн экен. Себеби бул мурунку кандөрдүн момундай майда чачылары көп болот. Анан эми ооба түшүмдүүлүгү дагы жанагы Германиядан келген сортко жетпейт булардыкы. Бир 100 граммга баары аз болот да. 100дөн 300 граммга чейин аз болот булардын ошо түшүмдүүлүгү. Анан эми колдон келсе ушуну жаңыртып биз кайра анан эми быйыл буюрса баягын айтпадымбы чогулушта, мунун баягы мына бар эки майда тамырчалары көп, көрүп атпайсыңбы? А берки сортовойдун эме майда тамырчалары жок, только мына бар экинде жоон тамырлары бар. Так, бирок жакшы эле кудагы. 150 граммдан ошол 1 килограммга чейин, 1,5 килограммга чейин бир ана средний жана 300 грамм болуп калып атпайбы? Ошол. Августтун башында сепкем. Шүгүр, жакшы. Августтун башында септим. Канча күндө чыкты бул көчөт түрөн? Ошондо бир 2 жумадан кийин чыгып калды го дейм. 2 жумадан кийин чыгып калды. Муну сепкенден кийин кандай кылып септиң? Жерди айдадың, каздың, тырмадың. Жерде деген удобрение жакшы болгон, аябай жакшы. Удобрение болгондо жылкынын кыгын бердиң, чириген жылкынын кыгын бердиң. Ошону кошуп айдап, анан муну сеп, мунун үстүнө топурак жаптыңбы же только эле апелька жаптыңбы? Апелька эле жаап койдум. Апелька эле жаап койдуң, ооба. Эмнеге үчүн апелька жаап койдуң?
Antkeni деген мындай ымдуулукту кармасын деп сугарып аттым аябайчы. Чын. Мунун үрөнү өтө жеңил болгондуктан бул топуракты көтөрүп чыга албайт. Ошонун негизинде апелька жабабыз, Бир чети, экинчи чети ымдуулукта апелька кармап турат. Эгерде мунун үстүнө топурак таштап койсок, булун үрөнү өтө майда, анан анын үстүнө жеңил, бул топуракты түртүп чыга албайт. Жерден болот. Эң биринчи көчөткө көз каранды, туурабы? Көчөткө көз каранды. Кандай мына эки көчөттөн жана сиздер айтып аткан 1 килодон кем бербеген көчөт эме чыгат. Ондан 3 килограмм чыгарса. Талашпайсыңар. Ооба, жакшы бакса 3 килограмм чыгат. Кылазын алмаз билем. Мына эки көчөт, ушул көчөттөн 3 килограмм валериана дыйкан жакшы бакса чыгат. 5 подпорунга чыгат. Ал эми мына эки көчөттөн болсо 300 грамм валериана чыгат. 300 граммды 400 граммды коюш. 300 грамм. 300 грамм валериана чыгат. Демек, бул валериананы биз баягы 1 гектардан өткөндө чогушта 20 тонна алабыз дедик. Биз 20 тонна алыш үчүн кандай көчөт себишибиз керек экен? 20 тонна алыш үчүн алдындай себиш керек. кол туяк болуш керек. Колдун эле как болуш керек. 100% мындай себеп. Ана момундай кылып. Ошону айтып атпаймынбы? 100% мындай себеп албайбыз. Ал нереально. Бирок кийин бара-бара ошондой сепсек болот. Дадим. Понедельник. Да? Я с Карлыгашем, в принципе, на связи всегда. Ага. Ну, где-то в понедельник и вторник, да? Да. Будет Результат, да? Вторник. Ну, в среду будешь спахать. Иншалла, да. Да, иншалла. Пока до среды лучше не пахать, да? Нет, пока. Пока подожди. Подождем, да? Ага, пока подожди. И мы на связи, да? Да. Все, Чоң рахмат. Биз эмне үчүн баягы жаштарды кызыктырып атабыз? Артыкча мынарыкындай кыздарды. Мындай кыздар жерде иштегиси келбейт азыр. Баары жасанып түзөнүп эле шаарда жашагысы келет. Бирок мен ушул кыздарды көрүп, менин сабагыма катышкандан бери буларга мен колдоо көрсөткүм келип атат да. Буларга ошол бардык баягы окууларды өткөрүп, түшүндүрүп, мына бул жеринен бул көчөт деген кандай чыгат экен. Анан ал көчөт кантип алып барып отургузат. Анан аны кандай кылып багып өстүрүп, жанагы 1 гектардан 1 миллион акча табат экен. Ошону үйрөткүм келет да. Биздин YouTube'дан эле көрүп, биздин кылган эмгегибизди көрүп, анан биз ушул Россияда жүрүп, ошол азыр акчабыз бар деп атат. Биз только билимибиз жетишпейт. Ошон үчүн мен буларга бардык нерсени башынан баштап көргөзүп, үйрөтүп окуткум келет. Ушул Кутбектин огородунда турабыз. Бул фермер менен 5 жылдан бери иштешебиз биз. Бул өтө эмгекчил бала өзү. Анан ушул валериана менен көчөт сепкенден баштап талаа отургузган жагынан, бул үрөн чыгарган жагынан да өтө жогорку баягы деңгээлдеги специалист деп айтып койсок болот. Баягы, конечно, баягы самоучка өзү. Бирок абдан эмгекчил. Анан бул өзү дагы жалгыз эле өзүн эмес, башкаларды дагы ушинтип үйрөтөт. Көчөт сепкенди, отургузганды. Эми өзүнүн эле полосасынан эле карап койсоң, нарики полосасынан элечи. Ушунчалык баягы буга дагы чоң эмгек талап кылынат да. Ушул эмгекти баягы отургузуп, өстүрүп, анан ушундан көчөт алган дыйкандар бул балага нааразы эмес. Анткени 30 сотыйдан 7 тонна алды. Демек, бул көчөт өтө чоң роль ойнойт. Мен айтып, баарын эле айтып атам, көчөттү карагыла биринчи. Ошон үчүн мен бул жерде кыдырып, кимдин көчөтү жакшы экен ошону карап жүрөм да. Мен мындай жөн эле сатып, жөн эле тиге бермекмин да. Момундай кылса балтайып чыгат турбайбы? Меникин алгандар Бегматтыкы 7 тонна чыкты, 30 соты. Билем. Ушундан го. Ошо көчөт жакшы болуш керек да. Тук урук. Көчөт жакшы болуш керек. Ана жөн эле көгөртүп себе бергенде. Мен сага баягы былтыр айтканда сен такыр болбогонсуң, билесиңби? Анда убакыт болбой койду. Мен ошентип айтсам такыр болбогонсуң. Мына көрдүңбү, сенин көчөтүң фиолетовый жок. Көрдүңбү, Мерлан, байкасаң? Мына көчөттө мына фиолет бар, бирок болгону менен бул уже мына темно жашыл болуп келатат өзү. Муну да Мен ошону канча жолу Кутбекке келип айтчумун да, Кутбек, могу жерде деген витамин жетишпей атат. Берчи десем, эче биз канча жылдан бери сеп жүрөбүз, сен силе билебиз дешчи. Деп айткан. Анан бул күйүп кетеби деп монтуп атам мына. Муну даже эметип койсоң жакшы болот эле да, ачтып койсоң. Ачыды, бир жума турду, азыр көрсөтөм тетияк. Бул уже первый сорт да.
Өзү жакшы баягы болгондо өңү мына эрекинде болот. Азыр койчу. Мына эрекинде болот. Мындан да кичине бираз өңү темныраак болот. Бул өйдө чыкканда дагы эмекте. А бул фиолетовый деген өзү эле айтып атат. Менде фосфор, калий жетишпейт деп. Жана жашылдарбы? Фиолетовый мына малар айтып атат. Бирок сеники жакшы, былтыркыга караганда жакшы демеңчи, өңү жакшы. Былтыр сразу эле фиолетовый. Мына биз азыр барып келдик канчаларга. Бүт фиолетовый. Күздө да куйбадык бу. Болуп турат. Бул тамакта кыскасы, тамак. 5 бармакта. Жылкыныкы уйдук эмес, бул тооктуку да. Еще 2-3 жыл болгон эмес. Баягы жаңы кып да былжыраган. Анан бир жум ачыды. Жирошак көрсөтөй. Ой, сиңир. Бул баягы помидорду биртейтип чоңойткондо эле бул тооктундагы бышчы экен да. Күчтүү мындай. Бул бир жум ачыды. Үйгүзө турган эчтекеси калган жок. Жолу тамак болуп калды да. Жана 5 бармак тамак. Ana bunun üstüne su koşatasın mı? Bu жерин суу азайса да кошуп коет. Az koşup koy. Şu koyulak demekse. Ana bu çiğitli bok. Жаңы чычкан бок туруп калса ал жер күйө түшөт экен. Муну ачытып анан эзиш керек экен да. Баягы күчтүү болот экен. Evet, su. Жытпанбай деле калды. Удобрение берет аса. Бул Анан жылуулук жазда экинчи куюп атам. Экинчи куюп атасың. Ошо аралыгы канча куюп атасың? 10 күн. Ато. Üstünden жаңа салафан жабайын. Ооба, салафан жабайын. Түнкүсүн сук болуп атпайбы? Салафан жабайын. Салафан жап дагы, мынарики саат 10-11де акырын деле салафанды сразу резко ачпагын. Өсүп салафан тердеп, жерди нумдулап атат го. Анан резко көтөрбөй акырын жылдырып коюп тур, анан жылдырып ачып кой. Анан кайра түнкүсүн жаап кой. 1-3 күн, 5 күн эле ошентсең, уже моунуң дүркүрөп өсүп кетет. Мына эреки тем более мо азыр подкормка берип атпайсыңбы? Анан подкормкаңдан кийин сразу бул өсөт. Анан айтып атышпайбы, мына момундай бойдон эле алып барып өстүрүп койсо болот депчи. Биз азыр дагы бир топ фермерге барып келдик. Булундай бойдон өстүргөндө бул азыр баягы кээ бир нумдуулук жер болот, нумдуулук болбойт, пока баягы өзүнө келип өсүп кетишине шарт болбой калат, өлүп калат үстүндөгү чөптөлөр. Тура берет. Өспөй тура берет. Жок аягында. Тура берет. Себеби мында неме жок да 5 сантиметр сөзсүз түрдө көчөт 5 сантиметрден 15 сантиметрге чейин болуш керек. Ошол эң эле баягы уже мына көчөт жетимди деп 5 сантиметрди айтабыз биз. Азыр жанагынтип себип атышкандарга да мен макул эмесмин. Жана таптакыр көрүнбөй себип атышпайбы? Мен эмеден көрүп атам. Мына катуу. Группадан. Катуу да. Былжырабай. Анан бул катуу болгондо деле жакшы, бирок кутбек 5 сантиметр болуш керек көчөт. 5 сантиметр болгондон кийин анан талак алып чыгып жейиш керек. Могулар киши жалдап что-то жалко болот да, айтса жаман көрөт. Чырылдап эле үстү күйүп кетип атат окшойт. Шала бекитип салчы. Могулар сейип атат деп инилер. Айтса укпайт. Аны моминтип кетмен менен кургакташпай эле кичине чукуп туруп бекем тыгыш керек. Момча жерин суу эме кургатып салып атпайбы? Анан эртең ананыраак. Эгерде сен ушуну жаба турган болсоң, көчөтүң 10 күндө даяр болуп калат да, буюрса 5 сантиметр өсөт. Анан ушул эгер тилип алсаңар жанагы Русландын удобрениясын, жол болсо жанагы кыргыз кумат, жол болсо реал органик алып бир чачып койсоң. Кыргыз кумат. По-моему, мен былтыр сен менен алгансың. Алган жок. Мен андайын эме себелекин тыйын. Албай койгонсуң, айтсам. Але буле жабат. Бириники 250 сом, кыргыз куматтыкы 150 сом.
эмесинин баарын иммунитетин көтөрөт да, өлбөйүн деп. Дикий да. Кичине эле баягы жерде турат. Ал жөнүндө Белки жанталашып болгон нерсени сурап алат да даяр жерден. иштебейт тигичи. Бул жерде көмүлүп турганында. А тиги болсо жанталашып аракет кылат да тирүү калганга, жашоого. Мындай эле өсүмдүк деле адам сыяктуу баягы тирүү жан да. Тирүү жан демек жашоого умтулат. Валерианадан мисалы үчүн 10 түп валерианадан канча үрөн ала алабыз? Жанагы бир баштарында мен мындай 500дөн эметем да средний. Туттан деппи? 500 туттан. Аякта оно болсо 5000 уштук. 5000 болбосо деле бир түптөн бир 500 уштукта чыкканы өзүн мындай илип коюп эметип атпайм тияка. Мен аны Бир түптөн эмес, бир уштуктан, ичинде. Бул былтыркы кичине керек болуп калабы деп күбүлгөн да бар. Анан ошо мындай боолап, анан согу менен бышат могу. Өзүнүн согу менен. Кээ бирөө минтип сындырып алат, ал деле анча эмес болуп калат окшойт. Жана чыкпай калганы, күйүп кеткени. Жакшы. Бир температурада, Гөлөккөгө чоткий бышат да, жакшы бышат. Мунун согу түгөнгөндө анан күбүлө баштайт. Анан жерден шыпырып алабыз. Ошо калган кезде ушинтип кургатышса. Бул деген мындай майда тамыр болот. Майда ички тамырлар аябай көп болот. Бул жанагы азыркы көчөттөр мына барекиндей майда тамырлар аябай көп болот. Мунун эми моореки карачы, могу жаздыктын бир жаман жери. Карасаң, бул уже деген неме болуп калды, камгак болуп калды. Бул 18% кургайт, калат. Кургакынан. Анан биз жанагы өзүндө кылып аткан бир кургатканды 20 килограммды бир мешокко салсак, бул батпайт 20 килограмм бир мешок. Бул саман болуп калды. Жазга калтырбаш керек. Жазга вообще калтырбаш керек. Бул саман болуп калды деген сөз да. Карабайсыңбы? Вес өзү деле жок мына. Вес өзү деле жок. Күз күнү момуну көтөрчү. Момундай көтөрүлбөйт да, мындай оорда салма колуң ылдый түшөт. Мында ушундай. Мына эмеси менен. Правиласы менен. Хозяйкасы тияқта жүрөт, тияқта жүрөт. Анан тигиндей бөлүп майдалап. Ичке кесип турам мындай болуп тур топурагың. Анан бул жуулат. Жуу анан. Жанагындай эме менен. Анан Кайдан келип Чыгып калды, ошо үстүнө апека таштап койду, аттыңгын таштап койду. Апека аттыңгын негизи мына арекичи момундай фиолетовый болот атпайбы? Мына ареки калий фосфор жок деген сөз да. Калий фосфор жетишпейт деген сөз. Негизи жашыл болуш керекпи? Негизи өзү жапжашыл болуш керек. Чыгып келатканда мындай фиолетовый болуп атышпайбы? Жок, ошол калий фосфор жетишпейт деген сөз. Анда мамандын баарында эле калий фосфор жетпейт го, Калий фосфор жетишпейт деген сөз. Мен ошону айтсам, такыр эч кимдин суккучусу келбейт. Ой, биз 20 жылдан бери септип жүрөбүз. Жок, ага анан эмне себиш керек эди? Эми өзү баягы реал органик бар, органикалык удобрение да. Кыргыз гумат бар, органикалык удобрение. Анан жана Русландыкы. Мен Русландыкын Русландыкын деле колдонсоңор болот. Негизи деген мурда жерде калий фосфор жетишпейт. Калий фосфор жетишпесе бул кийин чоң тамыр албайт деген сөз да. Калий фосфор жетишпесе тамырды жакшы албайт. Силер ошону да кичине макул болуп койсоңор, момунда калий фосфор вообще эле жетишпейт. Карабайсыңар, аябай эме фиолетовый болуп атат. Арасында эле жашыл. Эми калий фосфор деген эмеде жанагы көңдүн гүлүндө бар. Көңдүн гүлүн бир чака көңдүн гүлүнө тезектин 1 килограмм салып жылуу аябай аралаштырып
аралаштырып чалып бир сутка жылуу жаап коюп кайра оңго бир кылып моякка чачып койсоңор болот. Бул баягы эң бир эме варианты да. Андан сырткары азыр бизде Реал Органик бар. Ошол Реал Органиктин 1 литри 250 сом. Аябай эле чоң акча эмес. Ошонукин алып, ошону чачып берип койсоңор, бир берип койсоңор. Бул бат көтөрүлөт. Азыр мунареке чымчылбай атпайбы? Бул деген валериана 5 сантиметр болгондусу эмеге жетти да деп айтабыз. Эми бул 5 сантиметр болуш үчүн биз 15-20 күн күтүшүбүз керек. Күн жылып. А силер болсо жана мен айткандай кылып стимулятор, органикалык удобрение чачып койсоңор, буну сепкен элге да жакшы. Моорекил мисалы үчүн жерге баргандан кийин нарекил валериана, моорекил азыр сеп атышпайбы? Моорекил уже эмеге туруштук бере албайт, өлөт. Өлүп анан пока мындан чыкканчакты убактын өлтүрөт. Ошон үчүн бир 250 сомду аябай эле же жана Руслан алып туруп, ошону стимулятор берип койгон. Биз деген аквариум деген неме да бир аз Аквариум вообще болбойт. Аквариум вообще болбойт. Аквариум чачсаңар муну өлтүрөсүңөр. Ал деген химикат. И тем более бул деген дары да жана ким айткандай. Муну адамдар пайдаланат. Ошон үчүн такыр химикат колдонгонго болбойт. Нарекинин баарынын тамырлары чыгып калды. Бул азыр ооруп атат. Бул көчөтүңөр ооруп атат. Сен мына монун баары чыгып, монтип кургап атат да. Кырбайсыңар мына. Мунун баары кургап атат. Анан муну силер сатканда деле кийин мындан алган фермер мындан бир тамырдан момундан 350 грамм же 150 грамм эле алып калат. Силер ошолордун да кийинки жыйынтыгын ойлоп анан аракет кылсаңар макулбу? Азыр могу ким атың ким эле сенин? Кадыр. Срочно моякты жап. Апилка менен. Срочно жап. Прям срочно жап. Караш, нетинин баары үстүндө чыгып турат. Апилка жап тур, анан кичине атын кылгын, чириген атын кылып болсо, жанагы ящик барго? Банандан ящиктери эме. Ошону пластик, ошону менен эле ээлеп чыксаңар, теп-текши ол эле үстүнө түшүп калат. Анан ал жылуу да. Аттыңгы жылуу өтө көп сеппеш керек. Жылуу бат көтөрүлөт. Ой бизге деген моундай фиолетовый деген элита, анан тамыры даңкыят, анан беркил көк болсо ичке болот деп ошондой эме кылган да. Бул фиолетовый деген жанагы эмне деп коет? Кайсы жердики? Ошо жердин сорту Германский деп жок. Германия мен азыр үйдө өстүрөм, меники жап-жашыл. Үйдө өстүрөм, мен аны салып коем,